Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Чак Туш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн күнгө шаршемби, биз дайыма ушул Манас боюнча конокторду чакырып, ошол боюнча манас айттырып, сүйлөтүп келебиз. Бүгүн биздин ушул айта турганыбыз, белгилеп кете турганыбыз кадимки фольклорчу десек да жаңылышпайбыз. Тоголок Молдо атабыздын 160 жылдыгына карата сөз кылалы деп турабыз. Алды менен келген конокторду тааныштыра кетели. Мен жактан баштаганда жаш манас таануучу Бакыт Самидинов келип отурат. Ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери манасчы Нурбек Талантбеков келип отурат. Урматтуу коноктор, студиябызга алгач куш келипсиздер демекчибиз. Деги эле Тоголок Молдону мындайча айтканда бардык мен кыргызмын дегендин бардыгы тааныйт, билет, кийинки жаш муунга дагы жеткиришибиз керек. Андыктан ушул Тоголок Молдо атабыздын өмүрү таржымалы боюнча Бакыт мырзага берсем суроону. Бакыт мырза ушул өмүрү таржымалы чыгармачылыгы боюнча эле баштайлы кепти. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Алгач эл менен амандашып алалы. Анан ушул Тоголок Молдо атабыздын өмүр таржымалы тууралуу айтып кетсек, жалпыбыз билгендей эле Тоголок Молдо өзү баягы лакап болуп калган аты. Ал эми өзүнүн аты Байымбет Абдырахман уулу деп көпчүлүк билет. Анан ушул Тоголок Молдо атабыз 1860 жылы Теңир тоо жергесиндеги Ак Талаа районунун Куртка айылында жарык дүйнөгө келген экен. Ошол жаштайынан кыйынчылыкты, кедейчиликти, ачарчылыкты көп көрүп, элдин баягы мүдөөсүн, көксөө тилегин жакшы түшүнгөн, жаштайынан атасынан эри тажыраган, элдик адам болгон экен да өзүчө. Баягы 9 жашында өзү кат-сабатын жоюп, айылдык молдодон билим алган үчүн айылдагы ошо баягы өзү кара тоголок бала болгон экен. Анан Тоголок Молдо деп тергеп жүрүп, ошондон улам Тоголок Молдо аталып калган дешет. Анан 14 жашка чыкканда өзүнүн атасы бу дүйнөдөн өтүп кетип, чоң атасынын иниси Музоокенин колунда чоңойгон дейт. Анан Тоголок Молдонун ушу чыгармачылык жолунда өзүнүн атасынын дагы таасири чоң экен. А киши дагы элдик чыгармаларды, күүлөрдү, ырларды мыкты аткарган, Атасы өнөргө жакын, талантка жакын адам болгон экен. Анан ошол 14 жашында атасынан айрылып, чоң атасынын иниси Музоокенин колунда чоңоюп, ал Музооке дагы өзү комузда кол ойноткон, элдик дастандарды, элдик ырларды мыкты аткарган өнөр адамы. Ал дагы ошол Тоголок Молдонун өнөр жолуна түшүшүнө, чыгармачылыкка баягы бир чыгармачылыктын чыйыр жолуна баш багып келишине аябагандай чоң түрткү болгон. Анан бирок көп өтпөй ал дагы ошол Музооке дагы дүйнөдөн өтүп, алардын үй бүлөсү менен Жумгалга көчүп барышат. Жумгалга көчүп барып, ал жерден дагы баягы кыйынчылык, ачарчылык турмушта жүрүп, анан Чүйгө көчүп келишкен экен. Чүй өрөөнүнө келип, ошол жерден Тоголок Молдо айылдык жаш балдарга кат таанытып, тамга үйрөтүп, өзү дагы андан ары билимин тереңдетсем деп, айылдык молдолорго жалданып иштеп жүргөн экен. Бирок ошол убакта баягы молдолор өзүнүн эле кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн жумушун кылдырып алып, башка эч нерсе үйрөтпөй койгондо алардан кетип, анан өзү баягы элдик адам болгондуктан эл кыдырып, жер кыдырып, ошол убактагы чыгаган, кыраган манасчы Тыныбектен дагы таалим алган экен. Тыныбектин өзүнө жолугуп, ал жөнүндө өзүнүн эскергени дагы бар. 18ге келгенде Тыныбектен жат алдым деп. 18 жашка чыкканда. Жакшы, мынакей ошол манасчылыкты ошол Тыныбек атактуу манасчыдан алса, анан Нурбек мырза ошол Тоголок Молдо атабызда дагы Токтогулга жолукканы бар да, экөөнүн учурашып, саламдашып ырдаганы бар. Анан ушул жагынан дагы акындыгы дагы бар деп. Тоголок Молдо атабыз эми бул кыргыз тарыхында эң алгачкы биринчи жазгыч акындардын катарында деп айтсак болот. Себеп дегенде ал киши манасчылыгын алып кетип, андан сыркары жазма акындыгы, андан сыркары төкмө акын деп айтылбайт Тоголок Молдону Байымбет атабызда. Бирок төкмө акындыкта касиети болгон, жар чакырган жактары бар. Маселен, ошол Тоголок Молдо атабыз, Токтогул атабыз ошол сүргүндөн жаңы келгенде, Сибирден жаңы келип,
токтоп атабыз. Ошондо жаңы жолуккан жаш кураган жолугат. Анан киши дагы ошо жакшы мамиледе болуп, үй бүлөлүк катышта болуп, мындай ортодогу сый, урмат жакшы мындай мамиледе болуп турганда сөзүн ачыгы. Анан жолукканда дагы жөн эле жолугуп койбой, баа акындардын жолун улай, төкмө акындардын салтын улай, баягы өзүнүн нөшөрлөгөн ырлары менен сабалаган каражаандай салмактуу саптары менен учурашкан жактарынан биз ошол Тоголок Молда атабыздын дагы бир акындыгы, күчтүүлүгүн, сөзүнүн таасындыгынын ошолордун баардыгын мындай окуганда, баамда биле алабыз десек болот да. Бул негизинен мындай жазгыч эле акын болбостон, ошол эле убакта фольклор жыйноочу да болгон. Мындай бир баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, ар кыл багыттан өзүнүн бир артыкчылыктарын көргөзүп, ар кыл жаатта өзүнүн эмгектерин калтырып кеткен экен. Мына бүгүн өзүлсө да сөз өлбөй, аты ушу аламга жетип, даңкы далайга жетип, Тоголок Молда атабыз болуп турган кези да. Анан манашылыгы да кандай жогорку деңгээлде Тоголок Молда атабыздыңчы. Мына Бакыт айтып өтпөдү жакында. Ошол 18-inde Тыныбекке жолукканда 18 жашка келгенде акын болдум, атанып дейт. Манасты бүт үйрөндүм, Тыныбектен жат алып дейт да. Ошол Тыныбектен манашылык үйрөнгөн. Жана Тоголок Молда атабыздын Тоголок Молда болуп калышында бир себеби элдеки ошол өзүнүн кара тоголок болуп билимдүү болгонунан айтып жүрсө, ошол убакта көпчүлүк учурда Тыныбек атабыз ушул айылына манас айтып барганда, ошол кишини угуп, ana ошондон анан сен кара Тоголок Молда турбайсың деп Тыныбек манашы ушул атты койгон деген дагы эл оозунда сөздөр бар. Ошол дагы мындай Тоголок Молда болуп калышына Тыныбектин түзмө түз таасир этсек болот да негизгисинен. Анан бардык өнөр менен бир мындай бир алакада болгон, бардык өнөр ээлери менен ар кыл тармакта. Ошол убакта бардык өнөр менен бул катыштыгы, байланышы ошол жактан бир тааныштыгы болгон десек болот да. Негизинен ушул Тоголок Молда ата жөнүндө кайсыл жерде болсо дагы мындай сөз болуп кесилешип калат да, себеби бул дастанды дагы фольклор жыйначу болгондон кийин Ерешим, санжырачылар келгенде да Тоголок Молдонун айтуу оюнчу мындай болду деп ошо кишини айтып отуруп такталып атпайбы? Ал кишинин варианты катары дагы Тоголок Молдонун эмесинде деп баягы салыштырып ошол жактан келтирет да баягы мисалдардычы. Туура аныгызда санжыраны дагы жаза билген. Ал киши манастын тарыхый доорун, тарыхый бир тарыхтагы ордун табам деп бир ошол далилдер топтоп, кол жазмалар топтоп, өзү жазууну билгендиктен Тыныбек баштаган көптөгөн манашчылардын кол жазмаларын топтогон, көптөгөн уламыштарды, аңыздарды, көптөгөн маалыматтарды топтоп жүрүп, анан Үркүнгө барганда анын баардыгы жоголуп кетип атпайбы? Үркүндөн жоготуп ийди да. Ошо менен бир топ кишинин шагы сынып, баягыдай күү жок, баягыдай дем жок кайра чогултканга. Убакыт өтүп атат дегенде заман катаал шарт болуп, ошо ал кезде азыркыдай сонун шарт эмес да, азыркыдай майыпкөл сүткөл заман эмес дегендей. Ошентип жүрүп ал киши бир топ баалуу материалдар жоготкон, балким ошол баалуу материалдар болгондо балким бүгүн бизге көптөгөн мындан да сонун мураты жетмек беле деген мындай жакшы ой келет да балким. Туура. Негизинен мына Бакыт мырза, Тоголок Молда атабыз өзү кимдин, кайсы манасчынын вариантын айткан? Ошол Тыныбек манасчынын вариантындабы же өзүнүн варианты болгонбу? Тоголок Молда атабыздын негизи варианты өзүнүн варианты болуп эсептелет. Анан андагы өзгөчөлүк Тоголок Молдонун вариантында манастын ашы дагы кездешет да. Анан баягы негизинен Сагынбай манасчы менен экөөнүн варианты окшош. Себеби экөө тең Тыныбектин шакирти болуп атпайбы? Ошол жагынан. Анан Тоголок Молда өзү баягы Манас Семетей Сейтекти өз колу менен жазып калтырганы бар. Анын ичинен эң көлөмдүү болуп толук жазылган Семетей варианты. Манасчылык жагынан ошол Тоголок Молдонун өзүнүн варианты деп бизге ошол өз кол жазмасы менен жетти. Жакшы, мына бул билим алып калганы дагы бир чети жакшы болгон экен. Баягы өзү жазып, башка манасчыларды баягы Ыбрайым Абдрахман жазып калтырып атпайбы? Айттырып анан жазып атат. Бул бир артыкчылыгы өзү жаза билгендигинде болуп атат, жазып көп мындай так маалымат кылып жазып калтырып атат. Бул киши бир эле жол жазган жок да, жанагынтип болгон топ куржунга салып, катып, антип мүнтүп жүрүп, аны жөн эле бирөө бекер эле барып Тоголок Молдого мен сен мону жазып ала койчу. Же болсо башка бир жазган маалыматты мен кой, мен сага бердим деп бере койгон эмес да. Ар бир кагаз болсо да кезде кагаз баалуу болгон. Ал кезде сыя кагаз болгон. Мындай тартыш болгон деген да, өтө баалуу болгон. Анан ошол ар бирин Тоголок Молдо тапкан жанагы кара нар дейбиз, гонорар дейбиз. Ошого сатып алып жөн эле ала койбой,
өзүнүн мээнет кылып тамагын берип курсагын тойгузуп көңүлүн алып жанагынча баарын топтоп анан өзү жазатпай мындай кылгыча ал жөн эле жазып койбой ал менеджерлик да касиети болгон уюштуруучулук касиети болгон ал мындай бир өзгөчө касиеттер болгон андан сырткары ал толук малдатабыз экинчи сапардагы үркүндөн келгенден кийин октябрь революциясынан кийин дагы экинчи сапар кайра билектөргө киришип анан кайра жаздырып атпайбы мына бакта айтып өткөндөй өзүнүн варианттары кандай мына 98.703 сап деген үчүлтиги кыскартып жанагындай шарт катаал болуп заман апаат болуп турганда да ошондой жазган да балким азыркыдай диктофон болуп азыркыдай телефон болуп туруп камера болгондо бул кишилер Google'дун акесин таанытып туруп балекеттин баарын жазып калтырып коймок дегендей да баягы улуу мурасты калтырмак да сөздүн ачыгы туура жакшы негизинен эми баягы Сагынбай Саякбай Тоглок молдо аталарыбыз деги эле Чоюк Этинбек аталарыбыз бар жерде манас айткан жерде ылаңдардын баары кетип дегендей мына быйылкы жылдагы бир өзгөчө жылдар болду бир ушундай ылаң каптаган дарт каптаган кыргыз элде ошол ааламды каптаган кыргызга да тийбей койгон жок ошондуктан эми биздин жайдан бери чыккан жокпуз мынакей анан ушул студиябызды арулап тазалап манас келгенден кийин Нурбек өзүң бир күпүлдеп бербесең болбойт эми тазалап деги айттым беле айтпадым беле айтор кайталагандан келме бузулбайт дегендей Топчек Турналиев деген биздин агайыбыз бар атактуу бизде Кыргызстанда белдүү аксакалдардын бири ошол агайым ошол поточный лекция деп коет эмеспи толтурабыз студенттер отуруп ар кайсы факультетте анан суроо берип атат манас эмнеден башталат дейт анан эми 200-гө жакын студент ар кайсы факультеттен бар анан баягы биз баягы жаштык кылып курчтук кылып эми биз жооп бербей эле коелу башкалар жооп берсин деп отурабыз да биз билебиз депчи десе анан билгендер бар дейм ар кайсы жерде манасты окугандар бар кызыккандар бар канында кыргыздын касиети бар дегендей манастын каны бар дегендей манас Сагынбайдын вариантында Жакыптын зарынан башталат деди жок балдарым туура эмес деди Саякбайдын вариантында манастын ата бабаларынан башталат деди ой жок туура эмес деди бирөө чыкты Жусуп Мамайдын вариантында Баян баш Жомок баштан бар ой таптакыр туура эмес деди анан өзүм ичиме чыйпырыктап ойлоно баштадым окуй бул 3 жооп туура эмес болсо анан кайсы анан Юнус Аевди айтсам ада туура эмес дейт анын деги бириктирилген вариантта окуй кайсы болуп кетти эми Топчегим каяктаган баштагана калды деп өзүм ичимен сарсынып алып элге билбей каламбы деген ой келип кызык болду да десең анан Топчегим айтпай Топчег агай манас дегенден башталат дегенде анда кадырман журтка алып кыргыз журтуна деп туруп бир манас айтып берели жакшы айткан экен ошол илгертеден манас чаталарыбызды ошол ылаңдаган мал болсо эпке тийген жан болсо манасчысын алдырткан дегендей баягы ырым кылып ишеним коюп ошол улуу касиетке баягы ишеним болбой иш болбойт дейт эмеспи ишеним коюп ошонун шыпаасын баягы жараткан баардыгын шыпаасын бирин дарыдан коет бирин руханий байлыктан коет дегендей бул да болсо ишеним улуу дүйнө мунун касиетине шек келтирбеш керек ошол улуу дүйнөнү сүңгүп кирип өзүнүн касиети бар баягы теледен уксаң же телефондон ютубтан көрсөң такыр башкача соц тармактан көрсөң жанды уккан башкача манасты арбап кетесиң дегендей анда баштап берели манастабыздын баягы кыска жүзүндө азыр абал кооптуу болуп саясий топтор бири бул жака чойсо бири күнчыгышты кара дейт бири күнбатышты кара дейт бири эңкей дейт бири өйдө кара дейт мындай ички ынтымак биримдик бир мындай керек болуп турган учур ошо манас атабыздын тушунда дагы 6 кан дейт 7 кан дейт ошо 7 башкага тартып манас ким экен манас ким болуп калыптыр биз да манастай ханбыз керек болсо биз деле манастай болобуз биз да өзүнчө хандыкты алабыз деп мындай бир хан такты талашып бакты талашып турган учурлар көп болгон бүгүнкү доорго аябай бап келип турат ушул азыркы саясий азыркы абалга да чак келип турат ошо баягы бир жакадан баш бир жеңден чыгарган ички биримдик ынтымак керек бизге ошо манастабыз туткан ошо бизге манас керек болуп турат ошол ырым кылып ниет кылып баштайлы кечең 4 кандын эли сарт болуп бел оору тийген дарт болуп коконгандан козу бек ана маргалаңдан мала бек
Anjiyandan ayrılsa kalsın cıvek, hükök sakal özüvek. Hallar gelip kalganı, el amandın oyu dep, er töştüktün toyu dep, o poltonun boyu dep, jerge batpay kılkıldap, botam jelek tün ayza jıltıldap, Anı görügön korkoktun, oşandan geç жүрегі zırpıldap, avır şavır at minip, bat mingende bat minip, kalın asker büt geldi, Elaman jerege düşkönü, el töştük tügütkönü, bulgıp çaka kut geldi, jakşılığı büt geldi, jarçısı turup jar aytıp, ta kalbastan şar aytıp, bul elamandın erkesi, Kudaydın sүйgön pendesi, toğuzuldun gencesi, bu teңiriңдин pendesi, özüң көрөгөн эр төштүк. Анын жер алдына түшкөнү 7 жылга болуптур, жер үстүнө чыкканы ошо 40 күн эрең араң болуп туруй. Aman mınday oy kıldın, jetini alam özünü, jetinden almay toy kıldı. Soygonun varsın 700.000 koy kıldı. Jeri çoğun oydurdun, ayabastan baladan. Oşo 700 gana beni soydurdun. Göksөгөнüm bol turdu. Gönkü gelgen camı jort. Oşonda tamagın gana tatı oldurdun. Boyloğunun bol turdu. Oyan erdim varsa o poltonun oyuna. Osa janaşagana gelip oldurdun. Anın qanday taştaylı ar jagında qandarıdın. Jurt bilegen jandarıdın. Jurttan çıkkan zangarıdın. Bayanından baştaylı geçeginsin janağı. Göksülösün kunduz bir kimder ırgap girvegen. Gök jalыңдын barında kim gürgürüp жүрбөгөн. Özün görgön janağı şaldırkan giyse bu toğur. Jo jaragın saylanıp jogo gürüçün demede. Kar yüzünde vaylanıp özün görgön yer gökçö. Kanalı takan jezökçö. Bu kazaklardan yer gökçö. Tarısun taştan yaktağan baş gününden kıstalak. Katının kızday maktağan aylanayın janağı. Özün görgön yer gökçö. Yerge batpay kol alıp jetik terim ol alıp engele kıyın zor alıp gecirim oyun ton alıp ileden beri gel yol menden neçe tümben kol menden sarar koboyloy jortup dur kanday kızık boldu dep içinen sızıp korkup dur anın kanday taştaylı har jagında görüngön kalın kara bul oldun bülüldep jonu görüngön kıpçaklardın nerübü taş çeçennin balası kırgız jurttun anası hazır kızım bugündü kılımga jeter çaması özün görgön buldurubu kıpçaklarım başladı jelek tutulsun başladı göңүлдөгү kapanın bir dalayın taşladı geçegin janağı iki gemin jaylagan ereң gelip alıptır egiz karat baylagan bereң gelip alıptır iki gemin jerdegen er başta bugündü çeçenderi geliptir dinge valvanlar ula eşenderi geliptir hanım bulacak çetinde özün görgön janağı burada yıktım muzru çak
Janagı belden uçak Anın arka jagında özün görgön muzburçak Kalın kolun dürbötüp barın birde sürdötüp Bu karay şarı var jagı Burulgan çambıl ver jagı Orta çatkal jer degen Oyon tuğan er degen Namısqa tizgin bermegen Özün görgön muzburçak Ertöştüktün toyun dep Eligip kalgan kez eken Anın arka jagından Uğulmun oşondo janagı Eşteklerden jamgırça Nazır kızım bugünde Jeligip kalgan kez eken Eştek jurtun sapırıp Jeligin jelige japırıp Tozon kökkö sapırıp Totolbay geldi vakırıp Eşekte vuran çakırıp Mınday tolup tur Gök söygöndey bolup tur Tamaşa menden taң atıp Gülkün menden gün batıp Bolup turgan kez eken Gök söygöndey kız talak Oňup turgan kez eken Elikseň elik atyşyp Elikpeseň erkün jurt Erkün oýnap jatyşyp Hazır kızsın janagı Ağrı kardın detin tatkanyň Arzygan jerge jatkanyň Hazır kızsın kız talak Aňgeme kızı kullu söz Baştap algan kez eken Ortosun nagıl aytyp Açtap algan kez eken Gıyla keptin gıyırın Gınnap algan kez eken Gabalgan manaz gök jaldy Ortosundan alyşyp Gözü jokdu jamandap Baskan jerden tamandap Şıbap algan kez eken Aylanayın janagı Aksakaldy jaykalgan Aruluğu baykalgan Uzun sakal jaykalgan Ulukturgu baykalgan Hurmatın koşoy gariya Hazır kızsın janagı Asta süylöp barkıldap Gelgin gazday jarkıllap Söz süylese sumsayıp Bayanın aytıp kılçayıp Aylanayın kandarım El bilegen jandarım Hazır kızsın barıňar Ulu geçü jamıňar Algak bilegen garıňar Barıň mında turasın Hazır kızsın janagı Kabulanmana sözünden Çallavız dep geldiňer Usur tallaz boyundan Allahvız dep geldiňer Başına koğuk giygizip Balaket dümbök barsan Birin koy boyu bilgizip Jetebiz dep geldiňer Usur dalgan düýneden Harmandy jok kıymıldap Ötöbiz dep geldiňer Aylanayın janagı Kendirin kesip manatın Tübüne tügül jetek dep Tügül gırrı ötök dep Töşünü kazan asak dep 4 gün çarsak dep Geçe gitsin janagı Kırkat iyi besen Çakara çap mesin Oyloğondoy tunsak dep Ov jok kepti baştadım Oğluğa vermey jönü jok Hazır kızsın kandarım Bul aytkanyň taştagyn Akıl kalça iş kılıp Erendin jönüm baştaydın Manaz gimbeli Manasın jayın surasaň Kırgız erge pirele Manasın jayın surasaň Keň Altayda tuğulgan 18 min alamga Annatakı şaşpay uğulgan Geçe gitsin janagı Manas jerge düşkönde Teve göy kaptagı jimperi Oşular salgan çululgan Bul manastın atagı 18 min alamga Çabım jerde uğulgan Özün görgön bul manas 1 yaşında bildingen 2 yaşka gelgende Erendikken gildingen 3 yaşından aybatı Ürüstömdöy gayratı 4 yaşına gelgende Törölörde salmağı 5 yaşına gelgende Berenderde aybatı 6 yaşka gelgende Arıstanday gomdongon 7 yaşka gelgende Dolursoy bolu wongdongon 8'inde serpilgen 9'unda toktolgon 10 yaşından oktolgon 11'ine gelgende Güyüp durgan çok bolgon 12'ge gelgende Jalındap büyügen ot bolgon 13'üne jetkende Arda buzul jo çapkan 14'üne gelgende Julgalı jerde jıl kalgan Koşoğum menden ne saygan Jaydak tulpar koştoğum Daldun arstan okşoğum Aybatından buğulup Akbaydayra toktoğum Özün görgön bulmadan 15'inde gelgende 2 tizgin bir çılbır İle gelgende emes mi 18 min alamdı Bile gelgende emes mi Et yüreğin uykalap Tille gelgende emes mi Bu doktordun tüşünde Geriye gelgende emes mi Ereningde nerdigin Eki birde yalamı Bile gelgende emes mi Aylanayın janagı Barbay jolunu korkutkan Getmesini tolkutkan Batırım ana şerifin aylanayın jarıktık Ay köldün jayın bilgilen akılda vay jönücek aylanayın kandarım Altıganım bugünden akılga gelip alsaňçı Bul aytkanym makul dep Aytuga bolsun akıl dep Oşaň bul aytkanga gelseň Barakeldi. Mınake çındığında
Нурбек дагы буулуп калган экен. О, айтпаңыз. Студиябызды ушундай мынакей тазалап дегендей аура башкача болуп, Кудайым буйруса, жакшы нерселер, жакшы алдыдагы күндөр болсун деген тилекти айтабыз. Манасчылык өнөр дагы алдыга жыла берсин. Эми бакыт мына ушул Тоголок молда атабыздын жазма акындык өнөрү, жолу дегеле бул ошол жазма акындыгында куштардын санаты жанагындай тамсилдерди дагы бүт жазып калтырганда ошол боюнча айтсаң. Тоголок молда атабыздын жазма акындык өнөрү боюнча айтсак, кыргыз адабиятында алгачкы жазма акындар катары, жазма акындардын катарында ошол Тоголок молда атабызды баш кылып санайбыз. Себеп дегенде ошол убакта баягы элдин кат-сабаты жоюла элек, эл тамга тааный элек кезде өзүнүн ынтызарлыгы менен, дилгирлиги менен ошол жердеги молдолордон араб тамгасын үйрөнүп, ошону менен катар кыргыз адабиятында эле эмес, дүйнөлүк адабияттагы чыгармаларды менен таанышып, дүйнө таанымын кеңейтип, андан сырткары баягы өзүнүн чыгармаларын дагы бизге бүгүнкү күнгө чейин мурас кылып калтырып жазып кеткен. Мисалга айта кетсек, ошол эле Эшек менен булбул, Кем чонтой, Куштардын аңгемеси, баягы көпчүлүк билген Талым кыз менен Көбөктүн айтышы деген сыяктуу жана башка көптөгөн чыгармаларын калтырып кеткен. Жана ошондой эле Тоголок молда атабыз ошол убакта эле замандын бүгүнкү доордун маселелерин көрө билгендей калтырганын айтабыз да. Мисалга ошол Эшек менен булбулда дейт да. Булбулду сайратып коюп, көпчүлүк мажлис куруп, эшек ошол жерде калыс болуп турган экен. Анан ошондо булбул көгүм кирип күн баткан түнүнөн баштап сайрады дейт. Баардык болгон бу дүйнөдө, бу жер бетиндеги болгон нерсенин баарын кошуп таң аткандан күн батканга чейин сайрап айтып берсе, эшек туруп алып анан чынында жакшы сайрады, бирок үйүнө корооздукуна окшобой калды. Сен дагы бир жылча барып корооздон таалим алышың керек экен дейт да. Анан ошону бүгүнкү күндөгү баягы биздеги кадр саясаты, кадр маселесине туура келеби дейм да. Ар ким өз ишин кылбай, баягы ким кайсы жерде таанышы болсо, кайсы жерде акчасы көп болсо ошол жерге жутуна берип, анан биздин бүгүнкү абалыбыз ушуга кеттелдиби деген ой келет. Жана ошондой эле жана Кем чонтойду айтып атпайбы, ушуну таятам кичинекей кезде көп айтып берчү эле. Кем чонтойду баягы өзү Кем чонтой ошонун ыйгарылган ысымы, бирок бүгүнкү күндө Кем чонтой деп биз баягы жоопкерчиликсиз, Кем чонтойлор көбөйдү азыркы. Кем акыл, өзүнүн эмне сүйлөп атканын билбеген, эмне иш кылганын билбеген, ошол сыяктуу адамдарга баягы сен Кем чонтойсуң дегендей жалпы аталышка аталып кетти. Ошол дагы бизде бүгүнкү күндө аябагандай чоң маселе көйгөй жаратып келет. Андан башка дагы чыгармалар көп. Ошол Тоголок молда атабыздын баягы ошол доордо эле жалпы доордун, замандын, адамзаттын маселелерин көрө билген, көрөгөчтүгү баамдап, таразалап баалай билгендигин билебиз. Анан ошол баягы Нурбек айтып өтпөдү, 16-жылы өзү жыйнап жүргөн баягы фольклор, элдик адабият, кенже эпостардын баардыгын жоготуп алган экен да. Ошол эле кайра 36-жылы Азыркы Илимдер Академиясына кайра баштан болгонун жыйнап тапшырып берген экен. Эгерде баягы 16-жылы жоготуп ийбегенде Нурбек айтып өткөндөй бизге бүгүнкү күндө эмне деген сонун мурастар калат эле деген ой келет. Чындыгында карачы, ошол эми мурунку эр күйүүсүндөй кайра жасалбайсың да, ошол канча деген сонун баалуулуктар жоголуп кеткен экен. Анса дагы эми ушунусуна дагы Кудайга шүгүрдөш керек, кайра башынан жазып, болбосо канча жака тентип кайра келип атат. Жол белде кокус башкача болуп дегеле Тоголок молда атабызды таппай калса кандай болот эле? Бул окуядагы Жусуп Момай атабыздын окуясына окшош. Жусуп Момай атанын дагы жана Кытайда маданий төңкөш болгондо 3 ирет жаздырып алып жоготуп ийишет да. 3 жолу кордойт деген сөз. Түрмөгө алып барып отургузуп, айлана кетирип, жазылгандар жоготуп ийип, үй бүлөсүнө кордук көргөзүп, запкы көргөзүп, ага чейин агасы Балбай, Тыныбек баштаган, ошо Тоголок молда баштаган манашта уккандын баардыгын, кол жазманын баардыгын жазып топтоп инисине Жусупка бергенде, Жусуп да негизи өзүнүн аты, азан чакырганда Жусуп деп кетпедик биз. Жусуп Момай атабызга бергенде, ал киши топтоп ээсине түйүп,
ал ошол кол жазмалар жок. Анан өзүнүн эстеп калгандагы үч акылы тунук болуп турган кезиндеги үч чоку баалуу мурастар жок. Анан аягындагысын да анан баркын билип, Манастын касиетин түшүнүп, Кытай бийлиги ушундай мамиле өзгөчө сый-урмат кылып атат. Мына кандай жусбомой ошончо кордукту, ошончо азапты чыдады эле, башынан өткөзүп, баардыгына кайыл болуп, аягына турду эле. Кытай бийлиги кандай баалап, бактап, мамлекеттик сыйыктарын берип, камкордук кылды. Биз Тоголок молдо баштаган асылдарыбызды, анын устат Тыныбек баштагандарды да баалабай, бактабай кеткен жагдайларыбыз көп болуп атпайбы жашоодочу. Ооба, чындыгында көп али манасчыларыбыздын эл ичинде айтыла элек белгисиз жаткан манасчыларыбыз бар. Аларды да алып чыгып, жок дегенде элге таанытып, азыркы урпактарга тааныта турган дагы биздин милдет. Ошолорду дагы алып чыгыш керек. Анын үстүнө ушул Тоголок молдо атабыздын быйыл 160 жылдыгы. Эми азыркы быйылкы кырдаалга, шартка байланыштуу дагы, эми мурдагыдай болбосо дагы бир эске салып, элибизге мындай ушул Тоголок молдо атабыз 160га толуп отурат деген нерсени кылышыбыз керек. Ошол иш-чаралар дагы силерде кандай? Негизи баягы жылдын башында президент тарабынан жарлык чыгып, ушул мамлекеттик деңгээлдеги, улуттук деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги мааракелер, баягы маданий ушул улуу инсандардын майрамдык кечелерин уюштуруу боюнчачы чыккан өкмөттүн токтомдору бар. Толок молдоңго да кирген. Анан жайында болот деп конкурс кылабыз деп сүйлөшүлүп. Бирок жайында да болбой калган да. Себеби шайлоо башталып калат экен деп, шайлоого тиешеси тийип калат деп болбой калган жайында. Августтарда. Анан күзүндө кылабыз деп аткан, ушу октябрдын ноябрлары менен Манас күнүнүн алдында деп. 350 000 сомду Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бөлүп конкурс кылабыз. Андан тышкары Исхак Разаковдукун кылабыз деп бир чоң 7 чоң мааракени белгилеп атышкан. Жыл соңуна чейин деп. Анан бирок өлкөдө азыр абал кыйын болуп турат, өзүбүз көрүп атабыз. Ак үйүбүздүн кебетестиги мамлекетте чек аралары жабык, Кытайда ички тышкы алакалар токтоп, экономикадан көп муктаждык болуп турат. Айлык акы, пенсия, пособие дегенде мамлекет араң берип, тыштан карыз келбей, жардамдар келбей турган маалда анан бир чет туура эле баягы кабыл алды. Бардыгы эле ошол манасчылар, манас дүйнөсүндөгүлөр себеби Тоголок молдо атабыздын мааракесине деген салтанаттуу иш-чарага деген акча каражаттары бүт токтоп калды. Керек болсо 4-декабрь Манас күнүндө мына жок дегенде 500 000 сом бөлүп, чоң театрлаштырып, сахналаштырып, жүздөгөн адамдардын, жылдыздардын, жанагындай маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда өкмөттүн деңгээлде чоң иш-чара болчу эле. Ага да акча бөлүнбөй калды маселен. Көптөгөн Манас боюнча эле эмес, бардык тармакта токтоп калды. Анын ичинде Манас да токтоп атат да. Бул эми өтө кейиштүү. Улуттун эми адам курсак тойсо тоюп, ачка болсо тоюбашы мүмкүн. Оорусаң дарыланасың, бирок жан дүйнөң ачка болуп турса, сен 1000 дары ичип, 1000 мун жесең деле, 1000 тамактын түрүн жесең деле, бирок тойбойсуң баары бирче. Көөдөрүң ачка болуп тура берет. Ушул себептен улуттун улуулугун арман ушул багытта бир балким азыркы жаңы келген бийликти эсине алып бир мындай бир Манас жаатын токтотпой, ушул жакта жылдырып, жана Манас таануу сыяктуу өңдөнгөн чоң проекттерди дагы бир бюджеттин арзыбаган акча мындай салыштырганда ошолорун бөлүп берет деген бир жакшы ниетте болуп атабыз. Эми Кудай буйрса үмүт түзбөйлү деп. Бирок биз ошол Манас күнүнө карата нарын жергесинде чоң деңгээлде жаш манасчылардын конкурсун уюштура алды деп атабыз. Кудай буйрса андан тышкары азыр министрлик менен такташып ошол таласта шартка байланыштуу, салтка менен шартка байланыштуу дегендей таласта Манас ордодо Манас күнүн уюштуруу боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол боюнча иш-аракеттер болот. Кудай буйрса бир төлөө катары өткөзүп, Куран окутуп, улуу баянда жар салып, манасчылардын башын кошуп, чогултуп аларды. Ошо улуу баянда озанып, Манас табыздын атын эскерип, арбагын бир сөөгүн аударып дегендей бир жакшы бир салмалык кылып келсек деген жакшы пландар бар, Кудай буйрса. Жакшы экен, абдан баягы жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ошончо дагы быйылкы жыл эми өзгөчө пандемия дагы бул келген дартка байланыштуу баягы көпчүлүк чогулбасын деген дагы нерсе болуп атпайбы? Экинчи толкун каптап, азыр мына Жалал Абад Ошто дагы катуу жүрүп атат. Ошондуктан баягы сактансаң сактайм дейт го. Бул нерсени дагы эске алып, Кудайым ушул нерсе, ушул дарт чыгып кетсе, балким калган нерсе өз ордуна келип, андан кийин казнабыз толуп, жакшы нерселер болуп. Убактылуу нерсе да, убактылуу нерсе Кудай чыгып кетебиз. Себеби жыл башында да ошо Толок молдо атабыздын кичимеккен акталары ар бир айылын кыдырып, манасчылар Манас айтып, биякта конкурс болсо, ал жакта бир чоң деңгээлде кылалы деген мамлекет деңгээлде министрликтин жакшы пландары, максаттары бар эле. Эми бирок анын баары азыр ишке ашпай калды. Кыш да келди, суук да түшүп келатат дегендей. Бирок баягы руханий жактан бир аста болсо, бир мындай көзгө батар иштерди кылыш керек, Кудай буйрса. Ал боюнча
азыр коомдук фонддор, көй кашка баштаган Саякбай Манасчы фонддору, андан сырткары министрлик дагы Кудай буюрса мындай жакшы пландар бар. Эми буну жерде калбайт го. Атабыздын жакшы. Анын үстүнө мына ошол элге жеткирүү бул мына маалыматтык каражаттар. Биз ар жуманын ошо шаршемби күндөрү Манас боюнча айтып, мына ошол Тоголок Молдо атабыздын 60 жылдыгын, калың 160 жылдыгын калың элдин катмарына ушул элтер аркылуу, ушу көрсөтүү аркылуу мына Кудайым буюрса Тоголок Молдо атабыз 160га толгон экен деп бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы эсине түзүп атат. Бул дагы болсо ошол иш-чаранын бир тармагы десек болот. Эми Бакыт мырза, деги эле ушул Тоголок Молдо атабыздын кийинки кезде өзүнүн баягы акындыгы дагы, мисалы жасма акындык дейли, эми Токтогул атабыз менен учурашкандан кийин төкмө акындык дейли, манасчылык дейли. Кийин ушу Тоголок Молдо атабызга барып шакирт болгондор бар бекен, чыкканбы шакирттери? Туура, Тоголок Молдо атабыздын өзүнүн ошол өзүнүн курткадан ээчип жүргөндөр. Бирок мындай маселе Тыныбектен Сагынбай, Байбагыш, Дөңүзбай, Тоголок Молдо, Молдо сандар ичип шакирт болуп атпайбы? Бирок Тоголок Молдо атабыздан манасчылык боюнча Акталардан чыккан бир манаш атабыз бар эле, ал киши көрүп калдым деп ошол эме айтып калат. Андан сырткары Саякбай Карлаев Тоголок Молдонун дагы өзүнүн устаты катары баалоочу маселен. Себеби Тоголок Молдонун 100 жылдык мааракесине сүрөттөрү деле бар бүгүн интернетте. Интернетте жалпы жок, бирок баалуу мурас катары бар. Тоголок Молдо атабыздын иш-чарасында манас айтып, а кишини устатым катары көрөм деп сыйлап урматтаганын, кийинкилерде мына Шабай Азиз Уркаш Мөталевдер дагы эми түзмө-түз Тоголок Молдону ээчип, ошол кишини устатым десе дагы, бирок а кишинин сабагын алып, таасири менен өскөндөр бар десек болот. Ошол Уркаш аталарыбызды ал кишинин баягы биз деле кийинки муундан деле ал кишини сөзсүз эле көзүн көрүп, этегин кармап, ал кишинин кызматын кылбасак дагы, ал кишинин мына манасы чыкты, китеп болуп, чоң китеп маселен. Семетейлери бар, кол жазмалар фондунда. Аларды электрондуу форматта окуп атабыз. Анан а кишини деле биз өзүбүз деле устат катары күтөбүз. А кишинин шакирти катары биз кийинки манашлар, көзтүрүү манашлар, мен ойлойм, бардыгы эле өзүнүн Тоголок Молдонун вариантына таасир алып, бир көңүлүнө жат болгон жерлери бар, өзгөчө жактары бар. Ошолор үйрөнгөндө бир өзүнүн шакирти, Тоголок Молдонун шакирти катары баалап кабыл этпешек деп ойлойм да. Тоголок Молдо атабыздын негизи баягы кийин жасмачылык жакка өтүп кетсе керек да. Мындай манас айтуу менен эл кыдырып манас айткан учуру азыраак болсо керек, көбүнчө жасмачылык менен. Негизи жазмалык менен көп жүргөн, бирок ошол убакта айткан жактары да бар. Маселен, бала кезинде өзү көп айткан, Тыныбекти күн түндөп ошо айылын кыдырып жүргөндө, Тыныбектин манасын угуп жүргөн, Музоокке жанагы атасы менен чогуу жүргөн маселен. Эми манашчылыкта Сагынбайлардай, Саякбайлардай көп болбосо дагы, бирок баягы кош өнөрдү бир нечесин чогуу алып жүргөн да. Бир нече өнөрдү чогуу алып жүрүү деген бул өтө чоң эрдик. Себеби бирөөнү толук алып кетиши эле канча. Анан 5-6 тандап алып ортодо такыр аты жытын таппай, дайын таппай, же тияктан жок, же бияктан жок болуп жүргөндөр да болот андай жашоодо. Ошол доордо да бүгүнкү доордо да. Бирок Тоголок Молдо атабыз бардык багытын тегиз кармап кеткен да. Манас айтуусун бирөө а кишинин манас айтуусу боюнча аудио, видео материалдар жок. Бирок мындай айтылганы боюнча айткан деген сөздөр бар, тарых беттеринде, китеп беттеринде маалыматтар бар. Бакыт ушул окуп калган жайың бар болуш керек. Тоголок Молдо атабыздын эрешими, казактар эми эресим деп биздики дегендей дагы кылышып жүрөт да. Бирок муну биринчи Тоголок Молдо атабыз жазып калтырганбы, же казактарда да өзүнчө барбы бул нерсе? Сен изилдөөчү катары тактап көрдүң беле? Бул жөнүндө мен өзүм кенен баягы кызыгып кайрылып көрбөптүрмүн. Бирок мындай алып келгенде казак кыргыз бир тууган деп эзелтеден ошол кийген кийимибиз, ичкен тамагыбыз, жашаган үйүбүз көп эле нерсе окшоштугу аябагандай көп. Анан ошол эле учурда баягы маданий мурастар дагы, элдик оозеки чыгармачылыкта дагы биздики дейт, казактар биздики дейт, биз биздики дейбиз. Кыскасы баягы ар ким өз көмөшүнө гүл тартат да. Анан ал жөнүндө толук так маалымат билбейт экен. Бирок мен мындай деп ойлойм да, Бакыт сөзүнө кошумча. Баягы биздики дейбиз да, маселен, ошол эле манастар алалы да. Казакты талашса биз сеники эмес, биздики деп менчиктеп алдык. Бирок ошону биздики дегенге жараша иш жүзүндө далилдүү факты менен көргөзүп, окутуп, чокутуп, билгизип, таанытып, үйрөтүп, жайылтып, өркүндөтүп, өстүрүп не иш кылдык маселен биз. Эрешим дейбиз, эрешимдин
толугунда эле көпчүлүк биле бербейт маселен. Ошол эле учурда Кенже эпостор айтпай эле коелу, толук молдон добурларын айтпай эле коелу. Ошол манасты билбегендер бар да. Анан мен ойлойм, муну туура баягы тарыхый орду бар. Кайсы элге бир элге ошол жерде чөлкөмдө өскөн, ошол чөлкөм таанылган, ошол элдин бир маданий мурасы катары сакталат менчик болуп. Бирок кеп кийинки мунун кимиси өркүндөтүп, кимиси жайылтып кетсе, ооматы эмес ошол жака ойт го деп ойлойм. Себеби биз менчиги деп отурсаң, биздикиде отурган менен эч таанытпасаң, эч иш кылбасаң, кийинки мунун билбей калса, орусча өсүп атса, кыргыздын кы тамгасын билбей атса маселен, манастын мы тамгасын билбей атса, анан кантип анын эрешим биздики деп айтасыз. Биздики туура маселен. Бирок ошону биздики деп эле койбой, баардык манас баштаган кенже эпос дастандарыбызды, өргүлөрүбүздү биз ошонун жайылтуунун таанытуунун үстүндө иш алып барбасак, бул мындай бир өтө кооптуу учурларда турабыз негизичи. Жакшы, бирок мынакей силердей жаштар, мыкты жаштар көп чыгып атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Негизинен мына ошол Тоголок молдо атабыздын варианты боюнча эрешимди. Азыр Улукбек Токтогулов уулу деген бар дастанчыбыз. Ошол иштеп чыгып азыр жастырды аткарыпчы. Бул да болсо, бул жакшы саамалап. Мындайча айтканда ошол Тоголок молдо атабыздын 160 жылдыгына арналды десе да болот да. Бул жеке өзү мына айрыкча ушул кийинки убакта дастан жагына ооп эмгекти кылып атат да, Талыбай. Ага дагы рахмат айтып коюш керек. Анан ушул Тоголок молдо атабыздын деги эле өзүнүн укум тукумунан, урпактарынан же балдарынан барып билесиңерби? Тоголок молдо атабыздын урпагынан катуу чыгып, манас айтып, же бир жазмалыкта жүрүп, же болбосо бир өнөрүн улагандарды уга элекпиз. Маселен, анчалык деңгээлде чыга элек да. Бирок өзүнүн урпак катары, урпагыбыз деп жүргөндөрдү көрүп жүрөбүз. Бирок чоң деңгээлде ушул атадан артык уул болуп, атага тең уул болуп чыкканын көрө элекпиз чындыгыначы. Бирок Тоголок молдо атабыздын баягы укмуштуудай өзүнөн ашкан баласы чыкпаса да, бир кишинин атынан Борбор шаарыбызда Тоголок молдо көчөсү бар. Чоң андай көчө, Тоголок молдо атабыздын ысымы ыйгарылган. Андан тышкары 1994-жылы ошол Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Тоголок молдо атабыздын жана айкели түшүрүлгөн сүрөттү ошону колдонуп 20 сомдукка Тоголок молдо атабыздыкын чыгарганы. Мындай манас жаатында дагы киши мындай жөн эле айтып калды, анан ооз экеле китепте калып калбай, же мындай ооз жүзүндө калып калбай, урпактар унутпай дегенде Тоголок молдо көчөсүнөн токтоп кой, Тоголок молдо көчөсүнө жайгашкан бир кеңсеге бар деп мындай бир эстей турган нерселер болот да. Анан эми Тоголок молдо атабыздыкы жакшы кетип атат баардыгы. Анан бул Сагынбай саякбайтыларыбызга дагы мамлекет Борбордон чоң көчөлөрдү берсе, маселен, бир кейген учурдан пайын айта кетейин. Сагынбай көчөсү десеңиз, бир кичинекей көчө бир. Эч ким билбейт аны. Картадан карасаң таппайсың маселен да. Ошондой аталарыбыздын ошондой улуу инсандарга бир орустун, батыштын бир болбогон көчөлөрүн бербей, маселен, бир мындай бир өзүбүз эркиндикте, азаттыкта жашап аткандыктан кенен чоң көчөлөр берсек, баягы тамашалап айткандай, бир көчө болсо, өзү чакан көчө болсо, ага дагы проспект Тынчтык проспектиси, Айтматов проспектиси, анан Манас проспектиси болуп, өзү Манаска да бир көчө көрбөйбүз да. Анан бир чети. Чындыгында биз чоң улуу инсандарга кичинекей көчөнү берип коебуз. Ошол жагын дагы ойлонуш керек экен. Союз мезгилинде чынында Тоголок молдо атабызды абдан бактырылган экен десек болот. Мына ошол Тоголок молдо көчөсү, Тоголок молдо паркы, Тоголок молдо айылы, Тоголок молдо атында мектептер бар. Ал жагы абдан чын, бул жагы жакшы болгон. Чын эле килтейген ушу океандай чоң эпосту айткан Сагынбай атабыз бир айылды берсе болот. Айыл жок да. Мектеп эле бар, Кочкордо бир Сагынбай. Нерселерди кылса жарашмак чындыгында. Тырбек атабыз боюнча деле. Негизинен эми мына ошол Союз мезгилинде ошондой нерселерди ыраа көргөн экенбиз, бирок азыр эгемендүүлүк алганда 20 сомдукка сүрөтүн коюппуз. Андан бери мындай 100 жылдыгында башка нерселеринде эми силер зирек жаштар, анда берки бир дагы чоң бир маанилүү нерселер болгонбу? Жок, андан бери көзгө басар чоң иш болду элек. Биздики мындай болуп калбадыбы? Биздики той десе эле, маараке десе эле бир 5-6 жылкы соймой, бир 10 кой соймой, той берип эле чык кылып эле ошо менен отуруп калтабыз да. Урсакты тойгузуп алып тык кылып отуруп эле ошо менен отуруп алабыз да. Бул чектелбеш экен. Туура эми ал аш шааниси өзүнчө, той шааниси өзүнчө, бирок кийинки муун унутпай турган, эстей тургандар, маселен, убагында Кошо коргон кандай сакталып турат, кандай кийинки муунга мурас болуп калды. Ташарабат, Бурана, өзгө мунарасы калды, маселен. Шакфайжыл калып атат, маселен. Ошол сыяктуу мындай унутпай тургандай бир тарыхый мурастар калтырыш керек да. Же Манастай улуу баатырдай бир улуу эпосту, улуу бир баянды жарата албасак дагы,
жок дегенде экономиканы шылтоолобой бир мурастарды бир жок дегенде ошо кошо коргонду салбасак маселен. Ошо коргон ураганы урап бара берет маселен. Ошонун бир сыртынан бир дигини буспаса жок, сыртынан бир макеттин үлгүсүн сапаттуу салып койсо, бурананы жакшы оңдоп жанында дагы эмне салса болбойт, кийинки муунда салып койсо, 100 жылдык, 200 жылдык салып койсо, кийинки муундар бул баланча 100 жыл мурун салган экен, кийин биздин 2020-жылдар деп эстегидей бир нерсе калтырыш керек деп ойлойм да. Биздин байларыбыз акчасын үй алганга, Лондондон үй алып, тияктан машина алып, же болбосо $5000 бир жилет алып, $10,000 бир кепке алгандан көрө, ошол нерселерди бир мындай өзүлөрүнүн атында сактап, элге да кызмат кылып, ошол доордогу журт жакшылары, эл жакшыларындай бир кызмат кылса деген жакшы ойлор бар, Кудай буйрса. Чындыгында жакшы, туура сөз. Негизгисин айтканда мына өзгөндөгү мунара, токмоктогу бурана дегенде ушулардын баардыгы ошол биздин мурунку ата-бабалар жасап калтырып кеткен, ошо боюнча турат. Анан жаңылап койбосо башка атайын деп жасай элекпиз. Биз чынында баягы ыр болбосо чыр менен эле улам эле ушинтип келатабыз. Эми мындан ары 30 жыл болду. Эми эгемендүүлүктүн алганыбызга 30 жыл. Андан кийин эми мындан ары эми жакшы жашайлы деген жакшы тилектерди айталы, жакшы тилек жарымырыз дейт. Эми убактыбыз баягы билинбей мына сүйлөп олтуруп, күпүлдөп олтуруп ушуга келдик окшойт. Негизинен эми бакыт негизи эми сенде дагы şu кандай ойлор бар, дагы балким жазып калтырган чыгармаларын бир дагы жаңылаш керекпи, дагы чыгарыш керекпи? Ушул боюнча жыйынтыктайлы. Негизинен мына Нурбек айтып өткөндөй бүгүнкү күндөгү мен дагы кейигеним ошол. Айтат эмеспи, динде да айтат да. Аманатка кыянат кылуу кечирилгис күнөө дейт. Ал эми ушул биздин бүгүнкү маданий мурастарыбыз, ошол эле Ташрабат, ошол эле Бурана, ошондой эле чыгармалар, элдик өзек чыгармалар бизге ата-бабадан калган мурас, аманат. Биз аларды кийинки муунга, келечек муунга чыпчыргасын коротпой, колдон келсе андан дагы өнүктүрүп, мыкты деңгээлде жеткирип беришибиз керек да. Анан биз баягы арбактарга милдетин арта бербей, алың жетсе ар бириң манас болгон дегендей, өзүбүз ошол милдетибизди так аткара албай бүгүнкү доордо аябагандай аксап келатабыз ошол жаатта. Биз мактанабыз, биз кыргызбыз, биз ушундай улуу элбиз, биз кыйынбыз деп. Ал кыйын улуу эл илгери болгон экен, бирок бүгүнкү күндө биз ошондой улуу эл боло алабызбы? Биз ошол талаптарга жооп берип атабызбы деген ой чынында көкүрөктө өйүп келет. Бирок эми баягы кейип эле жата бербей, колдон келген чынында аракетти кылып атабыз. Буюрса жакшы тилек жарымырыз дегендей. Мындан ары дагы азастан баягы тамчы жерге тамса ташта теш өтөт дегендей. Азастан болсо дагы иштер кылынып, эмгек жасалып отуруп, буюрса биз дагы ошол ата-бабалардын аманатын келечек муунга жакшы өткөрүп беребиз деген жакшы тилек бар. Анан ошол эле учурда Тоголок молда атабыздын дагы эмгектерин буюрса мындан ары дагы жакшы деңгээлде элге жайылтылып, келечек муунга таанытылып, ошол эле баягы тарбиялык, таалим тарбиялык маанидеги тамсилдерин, жаштарга арналган ырларын ошону жөн эле окуп койбостон, элге дагы баягы жаштарга маанисин, маңызын, ошол эмнени айткысы келген, ошол жерде эмне деген тарбиялык маани жатат, ошону түшүндүрүү маанилүү да. Буюрса биз дагы колдон келген аракетти кылабыз. Анан дагы жалпы журттан, жалпы элден дагы ошол нерсени күтөбүз. Рахмат, кыска. Ийгилик каалайбыз, эми жалпы журт ушул апаттан аман эсен чыгып кетели. Калкыбыз жалпыбыз менен бөөдө кырсык, орус уруккадан көрө албастын, көзүнөн суук туба, сөздөн карадыбы, каргыз жин шайтандан, жамандыктан, орус уруккадан калкыбыз алыс болсун. Жалпы журт калыс болсун, элибиз эсен болсун. Ушул элибиз бир жакадан баш, бир жеңден кол чаган, ички биримдик кыттай уйган ынтымак менен ушул урааныбыз манас деп бир демдүү шаңдуу бир келген 6 күндүк өмүрдө бир мындай бир майрамдагыдай бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай бир жакшы бир татыктуу жашап өтсөк деген жакшы тилектер бар. Жараткан кабыл кылсын. Мен айтканың келсин. Силерге дагы ошол чыгармачылык эркүү тартуулайбыз. Жакшы дем менен жаштарды дагы өзүңөргө тарта бергиле деген тилекти айтабыз. Бар болгула. Тоголок молдонун 160 жылдыгын Кудай буйрса дагы алдыда ийгиликтүү кылып өткөргөнгө аракет кылалы. Бар болгула. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.